Нарын облысындагы аялдарга болгон зордук-зомбулуктун деңгээлин аныктоо боюнча сурамжылоонун жыйынтыктары. Сурамжылоого Нарын облусунун аймагынан 7046 айым катышты. Назарыңыздарды статистикалык маалыматтарга бурабыз. Аялдар кеңештери айыл ичинде көптөгөн пайдалуу иштерди аткаруу менен аялдардын көйгөйлөрүн чечүүдө маанилүү ролду ойнойт. Демек, айылдын коомдук турмушу толук каңдуу жүрүшү үчүн аялдар кеңештеринин болуусу абзел. Аялдар кеңешинин ишмердүүлүгүн жандандыруу жана жаңылдандыруу учур талабы. Бирок, эгемендүүлүктүн 30 жылдык тарыхында баардык аялдар кеңештери жоосу жок иштеп келишет жана алардын так функционалдык милдеттери болгон эмес. Көпчүлүк айыл өкмөттөр аялдар кеңештерине жетишээрлик көңүл бурбайт жана тиешелүү шарттарын түзүп беришпейт. Аялдар кеңештеринин жоосу, максат жана тапшырмалары, функционалдык милдеттери, кеңсеси, эмеректери жана орг техникалары жок. Айыл өкмөт тарабынан колдоо болбойт. Жергиликтүү бюджеттен иш-чараларына каржы бөлүнбөйт жана стратегиялык пландарга аялдардын кеңештеринин иш-чаралары киргизилген эмес. Сурамжылоонун жогорудагы жыйынтыктары боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуштар. Биринчи, айымдарга карата зордук-зомбулукту жоюу жана кийинда болтурбоо боюнча иштиктүү чараларды тезинен иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. Экинчи, айымдарга карата зордук-зомбулукту көрсөткөндөргө жазаны күчөтүү боюнча талаптарды коюу жана иш алып баруу. Үчүнчү, аялдар комитеттеринин ишин жандандыруу, жаңылдандыруу, активдештирүү, аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүү, кеңсе, эмерек, оргтехника, бюджеттен каржылоо жана башкалар. Төртүнчү, айылдык кеңешке аялдардын квотасы менен келген аял депутаттардын ишин жандандыруу, шайлоо округундагы айымдар менен тыгыз иш алып баруусун жана айымдарга карата зордук-зомбулукту жоюу боюнча аракеттерди көрүүсүн камсыз кылуу. Бешинчи, айыл өкмөтүнүн стратегиялык планына аялдардын укуктук билимин жогорулатуу жана аялдар комитетинин ишмердүүлүгүн активдештирүү боюнча иш-чараларды киргизүү. Алтынчы, ар бир айылда айымдар клубун түзүү жана алар аркылуу жергиликтүү айымдарга пайдалуу иш-чараларды өткөрүп туруу. Жетинчи, эркектерди жакшы күйөө жана жакшы ата болуунун ыкмалары боюнча окууларды жана маалыматтык кампанияларды уюштуруу. 8. Аялдардын инфраструктурасын өнүктүрүүдө атайын айымдар үчүн фитнес борбор, заманбап парк,
жана тигүү цехин уюштурууну приоритеттүү багыт катары кабыл алуу. 9. Айылдарда кыз келиндер үчүн спорттук секцияларды уюштуруу. Командаларды түзүү жана айылдын спорт залында кыз келиндер командалары үчүн график түзүп берүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.